Салам алейкум, урматтуу көрөрмандар. Назарыңыздарда мен Муктеги Арыстанбек. Сурадыңыздар жооп берем рубрикасы менен. Бүгүн да биз сиздерге бир көрөрманыбыздын суроосуна жооп алып бергенге аракет кылабыз. Иншаллах. Ислам Жумабаев деген биздин көрөрманыбыз суроо берип атат. Ассаламу алейкум Муктеги байке дейт. Алейкум ассалам. Сизге суроом мындай. Аллахтын аты менен касам ичип, аны аткара албаса эмне болот? Уадамда тура албасам эмне болот? Оор суроо. Билесизби, ислам, мен ошол өзүмдүн акыл парасатым менен чечим алып жашаган учурумдун бардыгы 16 жашымдан баштадым окшойт, өзүм чечим кабыл алганды. Бүгүнкү күнгө чейинки эң чоң мен жашоомдогу проблема, адамдар менен болгон мамиледеги проблема адамдардын уадасына турбастыгы. Мен ушул кубулушту көп изилдедим. Адамдар эмне үчүн уадасында турбайт? Уада деген ал жөн айтылган сөз болсун, ал берилген убада болсун, же ичкен анты болсун, анын татыктуулугунун бир белгиси. Адам ошо оозунан чыккан сөзгө жооп берсе, уадасын аткарса же антында турса, демек ал адам татыктуу адам. Тилекке каршы эң татыктуу деген адамдар, эң бекем деген адамдар, имандуу деген адамдар тилекке каршы бүгүнкү коомдо өзгөчө, бүгүнкү коомдо уадада туруу, аткарган сөздүн, айткан сөздүн аткаруу маданияты такыр жок. Жана болор болбос нерсеге ант иче берип адаты пайда болуптур. Анттын да баркы кетиптир. Илгери ант ичүүдөн коркушат эле. Мен эсимде, анттын кусуру урат. Ар нерсеге иче бербе дечү эле. Бүгүн Кудай урсун, нан урсун, Куран урсун, сымал ант ушунчалык тескери, начар, куник болгонуна карабай адамдар ант ичкенге көнүп калыптыр. Ал эми убада берүү, билесизби, убада берүү аябай оңой болуп калыптыр. Эң өкүнүчтүүсү, акыркы учурда биздин жаштарыбыз кылбай турган ишин билип туруп убада кыла турган болуп калыптыр. Билет эртең келбейт. Билет аны өзү. Бирок келем деп убада кылат. Билет бербейт. Бербесин билип туруп карыз алат. Билет бул айтып аткан бир аманатты азыр ашкере кылып кыянаттык кылат, бирок ошону билип туруп аманатты ала берет. Мына ушундай, бул эмне өз табиятында десе, билесизби, мен ушуну түшүндүм, бул табиятында жаштар өзүн өзү кыйратуу жолуна түшүп алыптыр. Адамдын татыктуулугу анын кадыры. Акырында сөз бар, өзүнүн кадырын билбеген башканын кадырын билбейт деген сөз бар. Адамдын улуулугу анын зоболосу, анын кадыры менен. Мына ушул кадырды адам кантип жоготот десе, өзүн өзү ыдыратуу, өзүн өзү уратуу менен. Күндө мына ушинтип тырмап отуруп, өзүн өзү коротуп жок кылат экен адам. Сырты кала берет, тордойдон кийинип алган, жакшынакай галстук тагып алган, балким парламентте деле отурушу мүмкүн. Мүмкүн, балким. Бирок ичинде анын кадыры төмөн. Жана ичи калтырак, сырты жылтырак деген ушул. Ичи калтырак, ал коркот жашоодо, бирок билдирбейт. Эмнеге акчасы бар, там бийлиги бар. Бирок эгерде жылаңач өзү чөлдө калса, эчтеке кыла албайт. Ал өзү менен өзү да жашай албайт. Ушунчалык алсыз жана ыдыраган. Эмнеге? Эмнеден башталды эле десе, берген сөзүн аткарбагандан, айткан сөзүн кылбагандыктан, белгилеген нерсесин аткарбагандыктан. Жана аягында антын кечкендиктен. Мына ушинтип адам өзүн өзү ыдыратат, адам ушуга маани бербейт. Аягында эмне болду десе, бул адам ичинде бүт аны адам катары кармап турган, личность катары, инсан катары кармап турган түркүктөрдүн бардыгы ыдырап бүткөн. Бул адам билет. Колунан эч нерсе келбейт өзүнүн. Ошондуктан акчага умтулат, жана акча менен бүтүрөм деп ойлойт. Тилекке каршы, балким Кудайга шүгүр дейбиз, акчасыз бүткөн нерсе көп. Намыс акчага келбейт. Аллах алдындагы даража акчага келбейт. Коом алдындагы сый акчага келбейт. Элден өтөр элек жок. Билинип калат. Ошондуктан эгерде ант ичип аткарбаган болсо,
ошол замат асмандан бомбалар түшүп, вертолет менен кайдандыр бир каргалар келип чогуп кетпейт аны. Ал ыдырап, инсан катары бутка тура албай өтүп кетет. Мына ушул касам ургур болот. И акыретте анын жообу да бар. Анын жообу да бар. Бирок Аллах биздин жашообузду ooрлоткусу келбейт. Аллах жолунда касам ичилип, бирок аны аткара албаса, бул башка маселе. Бул башка маселе. Биз күнүмдүк турмушта болгон окуяларды айтып атабыз. Бүгүн биз сиздер менен Ислам Жумабаев деген көрөрманыбыздын суроосуна жооп бердик. Эгер кызык болсо башкаларга да бөлүшүңүздөр. Саламу алейкум.